Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жазаларды аткаруу кызматынын маалыматтык технологиялар жана байланыш башкы башкармалыгынын мониторинг жана талдоолор борборунун ачылыш аземине катышты. Өкмөт башчы бул долбоор менен таанышуу маалында укук коргоо органдарында, анын ичинде жазык аткаруу тутумунда оң мүнөздөгү өзгөрүүлөр байкалып жатканын белгиледи. Көптөгөн өзгөрүүлөр болуп атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бүгүнкү мынакей мониторинг жана талдоо. Азыр ар бир ошол жазык системасында өзүнүн мыйзам түрүндө жазасын алган жарандарыбыз биринчиден мыйзам түрүндө корголот. Алар кандай шартта өзүнүн мөөнөтүн өтөп атат. Анын укугу бузулган жокпу, ушулардын баарын тең ушул борбор аркылуу көзөмөлдөп турса болот. Мынакей жетекчиси дагы ушул каалаган убакта, каалаган ошол жазык системасында мөөнөтүн өтөп аткан жарандардын акыбалын көзөмөлдөп турса болот. Экинчиден ушул жазык аткаруу системасына дагы санариптешүү системасы кирип атат. Билесиздер, биздин президентибиздин өзүнүн чоң саясатынын бирөө экономиканы, анын үстүндө ушул мамлекеттик кызмат көрсөтүү системасынын бардыгын тең биз санариптешүү алкагына алып келип атабыз. Мунун алкагында дагы ушул азыркы мына борбор түзүлүп атат. Премьер-министр учурда Бишкек шаарында мындан 50 жыл мурда курулган номер 1 убактылуу кармоочу жайды көчүрүү боюнча долбоор иштелип жатканын кошумчалады. Чал үчүн номер 1 СИЗОну шаардан чыгарышыбыз керек. Системанын өзүнүн эффективдүү иштешине шарт түзүп, башка жерге жаңыртышыбыз керек. Ал эми СИЗОнун салынганына уже 50 жылдан ашыптыр, Ошону эскирди бардыгы тең. Анан жарандарыбызды убактылуу кармаганда дагы ошо шарттар туура эмес. Бул биринчиси, экинчиси, эгерде биз ошол СИЗО 1ди которо турган болсок, мынакей өзүңүздөр билет, биздин Жукеев Пудовкинди Горький көчөсүнө чейин эки тараптуу жол кылып ачсак болот. Экинчиси 47-чи мекеме бар. Аны дагы 9 гектар жери бар экен. Бирок ал жер дагы эскирип, жанагыдай шарттары жок. Муну дагы талап коюп атабыз. Аны дагы шаардан бошотуп, шаардын сыртына чыгарып, ал жерде да биз турак жай кура турган, социалдык маселени чече турган өзүнчө бир долбоорлорду ишке ашырышыбыз керек. Өкмөт жазаларды аткаруу тутумундагы кызматкерлердин социалдык маселелерин этап менен чечерин премьер баса белгиледи. Мындан тышкары социалдык маселелерди дагы көп карап атабыз. Мына былтыр эле мен өзүм барып катышып ачтык эле. Социалдык маселелер бул турак жай маселеси боюнча. Мына Бишкекте салынды, былтыр 2 үй ачтык, Нарында салынды, Жалал Абадта салынды, жаңы жерде салынды. Аламидин районундагы ушундай биздин өз ушул жазык аткаруу системасында иштеп аткан кызматкерлерге турак жай маселесин да карап берип атабыз. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев мамлекеттик сатып алуулар тутумун өркүндөтүү маселелери боюнча кеңешме өткөрдү. Анда премьер өкмөт тарабынан ата мекендик товар өндүрүүнү колдоо боюнча иштер жүрүүдө. Мыйзамга тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилген. Анда ата мекендик товар өндүрүүчүлөргө 20%га чейин жеңилдик берүү, улуттук режимден чыгарып таштоо жана сатып алуу үчүн түз келишим түзүү ыкмасы менен толук бойдон өлкө аймагында товар өндүргөн ата мекендик товар өндүрүүчүлөрдүн тизмесин өкмөт тарабынан бекитүү каралганын белгиледи. Абылгазиев өкмөт мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө түп тамырынан өзгөртүүлөргө жетишүү максатын койгондугун баса көрсөтүп, бардык уюмдар ата мекендик товар өндүрүүчүлөргө жана жалданма компанияларга тиешелүү жеңилдиктерди көрсөтүүсүнө мониторингти күчөтүүнү тапшырды. Правительством в настоящее время ставится задача активно развивать регионы, и поэтому эта работа была активизирована. В настоящее время работа по внедрению электронного каталога на стадии завершения, и мы ожидаем полное внедрение электронного каталога, полный запуск в промышленную среду с 1 октября 2019 года. Это облегчает для поставщиков участие в процедурах закупок, поскольку они уже проходят предквалификационный отбор на базе Департамента госзакупок. Волейбол боюнча улуттук курамага мыкты жеңиши, өлкөбүзгө сыймык тартуулаган үчүн ыраазычылык. Муну премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев волейбол боюнча улуттук курама команданын мүчөлөрү менен жолугушканда билдирди. Эң башкы жетишкендикте ушу сиздердин биздин волейбол боюнча курама командабыздын ушу силер ойноп аткан команданын жетишкендигин эсептейбиз. Борбордук зонадагы 5-Азиянын чемпионатына борбордук зонада 1-орунду алып атасыңар. Биз эми мынчалык деңгээлге келип калганга
сөзсүз түрдө ушул мамлекеттагы шарт түзүп берип атабыз эми. Бирок көбүнчө ушул өзүңөрдүн эмгегиңер. Акыркы оюнуңар абдан биз эми кубана тургандай майрам болду. Биздин өзүбүздүн жалпы волейбол боюнча өзүбүздүн деңгээлибиздин көтөрүлүп келатканы бизди абдан кубандырат да. Азыр эми бизде Азия боюнча 10-орунда экен, биздин командабыз. 10-орунда, дүйнө жүзүндө 64-орунда экен. Бул да абдан чоң жетишкендик, жаңы жакшы кадамдар деп ойлойм. Эми келечекте ар бир күйөрман каяктан көрөт? Олимпиададан көргөсү келет да силерди. Ушу финалдык оюндарында ойносо деп силерден күтөбүз. Өкмөт башчы улуттук курама команданын башкы машыктыруучусун жана команданын капитанын Кыргыз Республикасынын премьер-министринин энчилүү сааты менен волейбол боюнча эл аралык категориядагы калыс Нургазы Көкчолоковду ыраазычылык каты менен сыйлады. Мындан тышкары улуттук курама командага 300 000 сомго сертификат берилип, волейбол федерациясына 100 000 сом бөлүндү. Ички иштер министрлиги ички тазаланууга баруусу керек. Муну премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен кеңешме өткөргөндө билдирди. Азыр мамлекет, өкмөт милицияны каржылоону жана техникалык жабдоону жакшыртууга аракеттенүүдө. Көчөлөргө коюлган видео байкоонун негизинде кылмышкерлердин изине түшүүгө шарт түзүлдү. Албетте, бул өз кезегинде милиция кызматкерлеринин ишин жеңилдетпей койбойт. Ошондуктан кызматкерлер өздөрү дагы элдин ишенимине кирүүгө аракет көрүшү керек. Ошол эле учурда милициянын катарында кара санатай жана кесипкөй эмес, кызматынан кыянаттык менен пайдаланган жана кылмыштарды жаап жашыргандар дагы бар экени билинип калды. Албетте, мындайлар жүргүзүлүп жаткан реформаны илгерилетүүгө тоскоол болууда. Аларга эң катуу чаралар көрүлүшү керек, деди өкмөт башчы. Ички иштер министрлиги милициянын кадырын кетирип, көлөкө түшүргөн кызматкерлерден тез арада арылышы керектигин премьер кошумчалады. Жылдын башында түзүлгөн пробация институту юстиция министрлигинин карамагына өттү. Буга чейин президент жазаларды аткаруу кызматынын алдындагы пробация департаментин юстиция министрлигине өткөрүп берүүнү өкмөткө сунуштаган. Эми шарттуу жазанын бир түрү болгон пробация институтунун калыптанышы боюнча жол картасы иштелип чыгышы керек. Бул юстиция министрлигине жүктөлдү. Белгилей кетсек, пробация институту шарттуу жазанын бир түрү болуп саналат. Тагыраак айтканда, өтө оор эмес кылмыштарга баргандарга эркинен ажыратуу жазасы берилбей, соттолгон жаран жаза мөөнөтүн сырттан эле өтөсө болот. Максаты соттолгон жарандарды коомго аралаштырып, социалдаштыруу. Ошондой эле кылмыштуулук менен темир тор артындагылардын санын кыскартуу. Эркинен ажыратууга альтернатива болуп жаткан пробация институту аркылуу соттолгондордун оң жолго түшүүсүнө мүмкүнчүлүк берүү, дейт вице-премьер-министр Жеңиш Разаков. Азыр түзүлүп аткан кызмат бул биздин ушул шарттуу соттолгондор менен кишилер менен жумушту жүргүзөт. Ал жерде негизинен колдонуучу ыкмалар бул ошол кишилер эмгек жолу менен ошол мамлекетке пайда алып келип, биринчиден, анан ошол эле мезгилде тарбия аркылуу баягы өздөрүнүн баягы жүрүм турундарын оңдоп, мындай мүнөздөрүн оңдогонго багытталган кызмат. Мен ойлойм, бул кызматтын да келечеги жакшы, себеби биз эми негизинен бул кылмыштуулукту кыскартууда биз негизи ушул кылмышкерлердин тарбия маселесине көп көңүл бурушубуз керек. Мен ойлойм, ушул жумуштун негизинде рецидив деп коебуз, баягы кылмыштарды кайра кылуу маселеси дагы азаят деген ишеничибиз бар. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Сауыт өнүктүрүү фондунун аткаруучу директорунун кеңешчиси Юсуф бин Ибрагим Альбасан менен жолукту. Өкмөт башчы маданият менен диндин жалпылыгы, руханий адеп-ахлактык баалуулуктар, ошондой эле өз ара кызматташууга ак ниет менен умтулуу Кыргызстан жана Сауд Аравиясын бириктирип турганын белгилеп, аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында президент Сооронбай Жээнбеков ирригация, билим берүү, калкты ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу маселелерине өзгөчө көңүл буруп жатканын айтты. Бул маселелер өкмөттүн артыкчылыктуу багыттарынан. Мухаммедкалый Абылгазиев кыргыз тарап биргелешкен долбоорлор менен иштешүүгө даяр экенин жана мындан ары Сауыт өнүктүрүү фондунун линиясы боюнча кызматташууну кеңейтүүгө ишенимин билдирди. Сауыт өнүктүрүү фондунун аткаруучу директорунун кеңешчиси Юсуф бин Ибрагим Альбасам жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, ал Сауыт өнүктүрүү фонду ар кыл багыттагы долбоорлорду ишке ашырууда Кыргыз Республикасы менен натыйжалуу жана жемиштүү кызматташууну колдой турганын белгиледи.
Айыл чарбасын каржылоо программасын ишке ашыруу механизмдери жакшыртылышы керек. Муну премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөттө өткөн кеңешмеде билдирди. Ошондой эле бул программа аймактарды өнүктүрүү үчүн иштөөгө тийиш деп кошумчалады. Айыл чарбасын каржылоо программасы боюнча алынган каражаттарды максатсыз пайдалануу учурлары бар. Мисалы фермерлер породаларды жакшыртууга, малдын башын көбөйтүүгө же өсүмдүк өстүрүүнү өнүктүрүүгө насыя алат. Бирок бул акчалар кийин башка максаттарда пайдаланылат. Бүгүн бир дагы тийиштүү мамлекеттик органдардан бөлүнгөн каражаттар эмнеге жумшалаары тууралуу конкреттүү маалыматы жок. Берилген насыялардын кайрымдуулугуна эмес, аларды максаттуу пайдалануу жөнүндө тынчсыздануу керек деп белгиледи өкмөт башчы. Айыл чарбасын каржылоо программасын өркүндөтүү үчүн жаңы долбоор иштелип чыккан. Анда 2 категорияны киргизүү каралган. Бул айыл чарбасын каржылоо фермер категориясы, ал социалдык багытта болуп, майда бизнес үчүн күрөөсүз топтук насыяларды алууга арналат. Экинчи категория айыл чарбасын каржылоо кластер. Бул линия 10 миллион сомго чейин алуу мүмкүндүгү менен аймактын кластердик потенциалын өнүктүрүүгө багытталган. Ошону менен бирге жаңы долбоорлорду каржылоонун модели дагы өзгөрөт. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 10 күндүн ичинде келечекке карата болжолду талдоосу менен долбоорлорду иштеп чыгууну жана тиешелүү токтом долбоорун өкмөттүн аппаратына киргизүүнү тапшырды. Ар бир фермер, ар бир ушул ФСХнын кредит заемщиги акчаны алгандан кийин өндүргөн продукциясынын өзүнүн ордун билиш керек. Ушу кошумча нарк тизмегинин ичинде ким менен кандай мен иште аламын дегендечи, каяка сата аламын деген мүмкүнчүлүктөр болуш керек маалымат катарында. Ушу биз айтып атабыз, Айыл чарба министрлигинде бүгүн чоң жоопкерчилиги болуп атат. Ушу как ушу кошумча нарк тизмегинин ичинде аны мындай айтканда жаңыдан иштеп чыгып, анализдеп, күчөтүү боюнча жумуштарды алып барганга. Күчөтүү жумуштар дегенде бул ушу ушу кошумча нарк тизмегинин ичинде мындай мүчөлөр менен тыкыз байланыштыруу связьдарды түзгөнгө деп. Мындан тышкары кеңешмеде адистештирилген насыялык аманат мекемелери аркылуу турак жайга максаттуу топтоо механизмин иштеп жаткан мамлекеттик ипотекалык компания ачык акционердик коомунун ишмердүүлүгү талкууланды. Ушул эле күнү 7-8 августта Кой Таш айылында түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын кезектеги жыйыны өттү. Вице-премьер-министр комиссиянын төрагасы Жеңиш Разаков буга чейин кабыл алынган чечимдердин алкагында 2 жумушчу топ түзүлүп, алардын курамы аныкталганын билдирди. Жыйындын жүрүшүндө комиссиянын мүчөлөрү Ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Орозбек Опунбаевдин маалыматтарын угушту. Комиссиянын кийинки жыйынына Жогорку кеңештин депутаты Асел Кудуранова, коомдук ишмер Равшан Жээнбеков, Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов чакырылды. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин төрагалыгы алдында өкмөткө караштуу антикоррупциялык кеңештин жаңы курамдагы жыйыны өттү. Жыйынга ошондой эле Кыргыз Республикасынын коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев катышты. Коррупцияга каршы күрөшкө тоскоол болгон көрүнүштөр ачык айтыла турган аянтча болушу керек, деди өкмөт башчы. Не зря мы создаем этот совет, не для галочки, для того, чтобы поддержать нашего президента по борьбе с коррупцией. Скоро будем заслушивать каждого руководителя государственного органа, потому что утвержденный Советом Безопасности есть детальный план по ликвидации коррупционных механизмов. Да? Будем спрашивать, куда мы двигаемся, как видеть вообще руководитель государственного органа и так далее. И вот тогда Совет будет участвовать, мы будем здесь сидеть. Я вот за, чтобы вы сидели и слушали тоже, как мы спрашиваем наших руководителей и как они отвечают. И в том числе обращение граждан, заявления граждан, как они получают и как они работают нашими гражданами. Антикоррупционный совет во главе с премьер-министром мы должны показать. Этот орган не для галочки, для того, чтобы озвучить какие-то декларативные вещи. Бардык тармактарда коррупциялык көрүнүштөрдүн себебин жана шарттарын жоюу, мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуу биримдик ишеним жаратмандык программасында аныкталган өкмөттүн ишинин негизги артыкчылыктары болуп саналат. Өкмөт тарабынан коопсуз шаар долбоорунун биринчи баскычы ишке ашты. Адамдын жүзүн таануу функциясы менен 800дөн ашуун видео байкоо камералары орнотулду. Бишкекте аппараттык программалык комплекстер жайгашкан тилкелерде жол кырсыктары 44% азайды. Ошондой эле жол кырсыгынан жаракат алгандардын саны 51% кыскарган. Такая же ситуация складывается по Чуйской области. Наблюдается снижение на 50%. И ранения, получивших в результате ДТП, тоже
снижено на 50%. На основании этого полагаем, что на данных участках имеет место не только снижение аварийности и реальное сокращение количества нарушений правил дорожного движения, но и профилактика коррупции, а также улучшение организации движения транспорта и пешеходов. В связи с чем правительством проводится работа по реализации второго этапа проекта «Безопасный город», который должен охватить всю территорию республики. Это 7 областей, 2 города республиканского значения, 15 городов областного районного значения, 73 населенных пунктов страны. Проводится работа по цифровизации страны. Өкмөт башчы ошондой эле өлкөнү санариптештирүү боюнча иштер жүрүп жатканын, анын негизинде түндүк системасына 66 мамлекеттик орган кошулганын, 74 маалымат базасы иштелип чыкканын жана 24 мамлекеттик органдын бири-бири менен маалымат алмашуусу камсыздалганын билдирди. Мындан тышкары электрондук кызмат көрсөтүү мамлекеттик порталы да ишке кирди. 37 мамлекеттик кызмат көрсөтүү тесттик режимде жана 3 сервис электрондук форматта иштеп жатат. Важным направлением в антикоррупционной политике правительства является обеспечение принципов открытости госорганов, усиление взаимодействия с гражданским обществом по вопросам противодействия, предупреждения коррупции. В этой связи правительство Кыргызской Республики вступило в партнерство «Открытое правительство». Всем, наверное, известно, было несколько поездок и в Грузии, и в другие страны, которые вступили в членство данное партнерство, и изучен опыт этих стран. Что это дает? Это многосторонняя инициатива, направленная на реализацию обязательств правительств по обеспечению прозрачности, расширению прав и возможностей граждан, борьбе с коррупцией и использованию новых технологий для усиления управления. Өкмөт санариптешүүнүн алкагында объектлерди интернетке туташтырууну улантууда. Кыргыз телеком ишканасы медициналык жайларга, мектеп жана башка объектлерге интернет менен камсыз кылууну улантып жатат. Жалпысынан 8000 чакырымга жете турган була оптикалык чуалгыларын тартуу каралган. Жыл башынан бери өлкө боюнча жалпы 3673 чакырым була оптикалык кабель тартылды. Ага 660 мектеп жана 643 медициналык жай туташкан. Ошондой эле 292 айыл өкмөтүнө интернет желеси жеткирилген. Мындан сырткары 402 почта бөлүмдөрүн интернетке туташтыруу максат кылынган. Бул калкка кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу үчүн маанилүү. Мындан сырткары кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү рейстеринин талаптагыдай иштеши үчүн башкы прокуратура баштаган бир катар укук коргоо органдарынын аймактык бөлүмдөрүнө да интернет жеткирилип жатат. Мектеп кошулду, айыл өкмөттөр, саламаттык сактоо министрлигине караштуу медициналык бөлүмдөр жана күч структуралары ошо жалпысынан айтып кеткендей эле 1,5 миңдей мекемелер интернетке кошулду. Мамлекетибиз баягы тоолуу аймак болуп эсептелгенден кийин ошол бизге аба ырайы биринчи тоскоо болдук. Ошол кээ бирде баягы өзүнүн талаптары бар. Ошол эле оптика кабелин тартуу боюнча ошолор бизге болгондо ошол аба ырайына бир аз тоскоолдуктар. Бардык мамлекеттик органдар, алардын жер-жерлердеги бөлүмдөрү да интернет менен камсыз болушу керек. Учурда бажы кызматы менен ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук инспекциясы үчүн инфратүзүм жакшыртылууда. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев билим берүү жана илим министрлигинин жамаатына жаңы министр Каныбек Исаковду тааныштырды. Өнүгүү үчүн ири сырьеолук ресурстары жок өлкөлөр үчүн билим берүүнүн сапаты жана инсандык потенциалды ишке ашыруу үчүн шарттарды түзүү өзгөчө маанилүү маселе болуп саналат деп белгиледи. Билим берүү тутумунда маанилүү реформаларды ишке ашыруу үчүн маалыматтык коммуникациялык технологияларды, инновацияларды киргизүү жана билим берүүгө инвестиция салууну активдештирүү зарыл экенин да кошумчалады. Өкмөт башчы ошондой эле бүгүн коом жана рынок мугалимдерге биринчи кезекте чыгармачыл мамиле жана тутумдуу ой жүгүртүүгө байланыштуу жогорку талаптарды коюуда деп белгиледи. Номер 1 приоритет биздики өкмөттүкү. Жалпы мамлекеттин саясаты бул билим. Баарыбыз айтабыз, нефтибиз жок, газыбыз жок деп кичинекей мамлекеттерди көрүп атабыз. Билим менен гана атаандаш болуп, билим менен улуулугу өзүнүн бай мамлекет экенин тастыктап аткандар. Биздин бир гана артыкчылыгыбыз бар. Азыр Кыргыз мамлекети катары, Кыргызстан эли катары, Кыргыз эли катары дүйнөдө сактала турган бул бир гана билим маселеси. Бул билимдүү эл болсок, билимди эгер жогорку деңгээлге жеткизсек,
азыркы атаандаштык маселесинде сакталабыз.